Салам достор, байланышта Санжобек каналы. Бүгүн буга чейин көрүп жаткан тасмабызды улай Форсаждын 7-бөлүгүн көрөлү. Анда эмесе каналга катталып мыкты белгисин басып койгон болсоңуздар баштайбыз. Алло, ну пожалуйста, кто-нибудь достаньте меня отсюда! Тасманын башында Лондондун ооруканаларынын биринде белгисиз бир адам Оуэн Шоунун жанына келип сүйлөп жатканын көрөбүз. Көрсө бул Шоунун бир тууган агасы экен эле. Ал энесинин акыбалын көрүп ага боороруп, мен сен үчүн өчүңдү алам. Сен азырынча эс ала бер деп эле ооруканадан чыгып кетет. Биз мындан соң Торетто менен Леттини көрөбүз. Көрсө Леттинин эсине дагы деле эч нерсе түшпөй, Торетто аны атайын жарышчылар жайгашкан жерге алып келген экен. Бир кезде Эко бул жерде көп эс алышчу. Анда Летти бирөө менен жарышка чыгып, аны утуп алып элдер тегеректеп эле аны мактап жатышса, башынан өткөн окуялар элесип эсине түшүп эле Летти ал жерден качып кетип калат. Брайан болсо бул убакта баласын бала бакчага жеткирип, жөп-жөнөкөй катардагы үй бүлө болуп калганын көрөбүз. Анда кечинде Торетто Леттинин көмүлгөн жеринде жүргөнүн таап алат. Кызыгы Летти тирүү болсо алар ал жерге эмнени көмүштү экен? Бул америкалык тасмалар кээде туруп эле индийскилерден деле өтүп кетет. Анда Летти Тореttого кайрылып, мен эч нерсени такыр эле эстей албай жатам. Сен болсо мени караганда чоң үмүт менен карайсың, бирок мен сенин үмүтүңдү аткара албай калышым мүмкүн. Ошондуктан мен сенден кетейин деп эле Торетто менен коштошуп эле кетип калат. Мындан соң биз тынчык Хопсту көрүп, ал өзүнүн ишканасында иштерин аткарып отурган эле. Көрсө жанагы Летти жокто Торетто менен жашап жүргөн Елена Хопска кайрадан жардамчы болуп эле аны менен иштеп калыптыр. Хопс бир кезде отурган жеринен сыртка чыгып келсе, жанагы Оуэн Шоунун агасы Декард Шоу анын ордунда олтурганын көрүп калат. Анда Декард Шоу ордунан тура калып эле Хопска дароо кол салып, экөө катуу мушташып эле бири-биринен жеңилбей жатты. Бир кезде эле ал жерге Елена келип калып тапанчасы менен аткыла баштаса, Декард Шоу качканча эле жарылуу затын ыргытып эле өзү бекинип калды. Анда Хопс Еленаны куткарайын деп ал жака чуркап барып, жанагы жарылуучу зат жарылып кеткенде, экөө терезеден ыргып эле бийиктиктен унаанын үстүнө түшүп калышат. Мындан соң биз Брайан, Мия, Тореttону көрөбүз. Ал жерде Тореttонун үйүнүн алдында Япониядан келген жүк турган болот. Анда Торетто хандан келген окшойт деп ал нерсеге маани деле бербей, Мия экөө сүйлөшүп жатса, Тореttого коңгуроо келип, коңгуроону көтөрсө Декард Шоу чалып жаткан экен. Ал Тореttого жакында экөөбүз жолугабыз деп жаткан жерден эле жанагы жүк жарылып кетти. Көрсө Декард Шоу Хопстун компьютеринин каармандарыбыз жөнүндө маалыматтарды топтоп, Японияга барып ханды өлтүргөнгө дагы жетишип калган экен. Мындан соң ооруканада жаткан Хопска Торетто келип, бул нерсени баардыгын ким кылып жатат десе эле Декард Шоу деп баардык нерсени Хопс айтып берди. Анда Торетто кетээрдин алдында, мени билесиң, мен эми бул нерсени жөн койбоймун. Ошондуктан аны табышым керек десе, Хопс ага карап, мен айыгып чыксам анын мойнун өзүм деле жулуп алганга даярмын деп айтат. Ошентип Торетто карындашы Мияны баласы менен Доминикана өлкөсүндөгү өзүнүн бир таанышына жөнөтүп, башка каармандарыбыз келип хандын тажыясын дагы өткөрүшөт. Бир убакта эле Торетто ал жерден бир белгисиз унааны байкап калып, өзүнүн унаасына олтуруп алып эле анын артынан коолап жөнөдү. Ошентип экөө коолашып барып алыс эмес жерден бири-бирин карап эле туруп калышты. Бир кезде эле унааларын бири-бирин көздөтүп эле өтө катуу айдап барып сүзүп токтошуп, Декард Тореttону атайын деп калганда эле кайдан жайдан жоокерлер пайда болуп, аткалашып эле Декард Шоу ал жерден качып кетип калды. Бир кезде эле жоокерлердин башчысы каарманыбыздын жанына келип, мага сен жөнүндө Хопс айтып берди, менин атымды билишиң зарыл деле эмес, менин сага өтө мыкты сунушум бар деп эле өзүнүн ишканасына алып кетет. Анда сөз башынан болсун деп жанагы киши жакында эле бир кылмыштуу топ Рамзи деген адамды уурдап кетишиптир. Ал программа иши боюнча өтө күчтүү адам экен. Буга чейин ал Кудайдын көзү деген бир программаны ойлоп табыптыр. Ал программа менен каалаган адамды дүйнөнүн баардык бурчунан 2 мүнөттө таап алса болот экен. Ошондуктан сен адамдарың менен Рамзини мага таап бере турган болсоң, ошол Кудайдын көзү деген программа менен Декард Шоуну өзүң таап туруп эле жок кылсаң болот деп айтат. Анда бул нерсе каарманыбыз Тореttонун оюна туура келип, анда мен досторумду чогултайын десе, жанагы киши мен аларды сага чейин эле чогултуп койдум деп баардыгын чакырып койгон болот. Кызыгы ал жерге Летти дагы келген экен. Анда атын айтпаган киши сөз баштап, биздин маалымат боюнча Рамзини жакында Бишкектен таласка алып кетишет. Ошондуктан силер жолдо ага кол салсаңар болот деп айтса, каармандарыбыз топтолуп сүйлөшүп олтурушуп эле төө башууда кол салууну чечишти. Эң кызыгы ал жерге байкатпай кандай барабыз деп сүйлөшүп атышып, акыры бир чечимге келишип, унааларын өтө мыкты кылып жасашы учак менен барууну чечишет. Бирок бул нерсе Романга көп деле жаккан жок. Ошондуктан баардыгы унаалар менен учактан секирип кетишсе, Роман ал жактан такыр түшкүсү келбей жатты. Бирок Теч анын унаасындагы парашютту чыгарып жиберет дагы, Роман дагы түшүп кетет. Ошентип унаалары менен жолго конушуп, тизилип алып эле айдап жөнөштү. Ошентип алар Рамзини алып бара жаткан унааларга жетишип, алардын артынан кол салышып, аткалаганына карабай эле аларды сүзгүлөп эле жок
кыла башташты. Бирок алдыда бара жаткан унаалар дагы жөнөкөй эмес экен. Алардын капталдарынан мылтыктар чыгып эле каармандарыбызды патыратып аткылап киришип, бирок каармандарыбыз ок өтпөй турган терезелерди коюп алышыптыр. Ошентип жардамчы унааларды жок кылгандан кийин алдыда бара жаткан автобустун артын тешишип, ал жерге Брайан унаасынын үстүнө чыгып алып эле түз эле кирип барды. Ага каршылык көрсөткөн жоокерлердин бардыгын жок кылып эле камалып олтурган адамга кирип барат. Көрсө бул Рамзи деген кыз бала экен. Анда Брайан аны дароо эле алып чыгып Тареттанын унаасына ыргытып, бул убакта алардын жанында Декард Шоу дагы кайдан жайдан эле пайда болуп калат. Ал дагы атайын даярдалган унаа менен Тареттаны сүзгүлөп эле ага тоскоолдук кыла берди. Анда Таретта унаасын жолдон чыгарып эле токой жака айдап Декард Шоу экөө ошол жака түшүп кетишип, бир кезде артынан Роман келип эле Декард Шоунун унаасын сүзүп эле аны кырсыкка учуратып коюшат. Бул убакта Брайан автобустун ичинен чыга элек болчу. Анткени ал жакта мурда onun бакыт аткарган бир киши тоскоолдук кылып аны менен мушташып, автобустун айдоочусу өлүп калып эле автобус дагы кырсыкка учурап калат. Анда жанагы адам Брайанды ал жерге камап салат дагы өзү автобустан секирип кетти. Бир кезде эле автобус жаардын кырына келип ал жерден түшүп кетейин деп калганда, Брайан акыркы мүнөттөрдө анын үстүнө журкап эле ал жерге келип калган Леттинин унаасына эле секирип куткарылып калат. Ошентип Таретта унаасына Рамзини салып алып качып бара жатып, бир жерге келгенде душмандар аны курчап эле кайда барышын билбей калат. Бирок мындай учурда деле Таретта эч артка кайтышты ойлонгон жок. Ал кызды бышык кармагын дейт дагы башына касканы кийгизип, бийиктиктен ылдый жака унаасы менен секирип эле унаанын башкаруусун жоготуп эле тоголонуп кетет. Бирок унаасы мындай нерсеге атайын даярдалгандыктан аларга эч кандай зыян деле болгон жок. Ошентип алар Рамзини алып алып түз эле Абу-Дабиге учуп кетишет. Көрсө Рамзи программага катылган чипти Абу-Дабидеги Сафар деген досуна жөнөтүп жиберген экен. Анда Сафарга жолукса мен чипти сатып жибергенмин. Аны арзан сатпадым, кымбат саттым деп эле Рамзиге сүйүнчүлөп жатса, каармандарыбыздын жини келип эле аны кайтарыш керек деп эле ошол нерсеге кирише башташат. Көрсө чипти алган адам Иорданиялык миллиардер адам экен. Ал дүйнөдөгү эң тез жүргөн 7 унаанын бирисин алып, чипти унаага орнотуп бийик имараттын үстүнө алып чыгып алыптыр. Анда каармандарыбыз дордойго барып кийимдерин эң мыктыларын алып кийинип алышып, жанагы Иорданиялык байдын үйүндө отуруш болуп жаткан жерден кирип барышат. Летти күзөтчүлөрдүн бирин уктата чаап эле бир бөлмөгө кирип зымдарды кыркып жатса, Тэч менен Рамзи алыстан компьютер менен башкарып эле видео байкоолорду өчүргөнгө аракет кылып жатышты. Роман болсо элдин баардыгын алаксты өзүнө көңүл бурдуруп, бул убакта Таретта менен Брайан жанагы бекитилген унаага кирип барышат. Нет ничего печальнее, чем зверь, запертый в клетке. Анда Брайан чипти алганга аракет кылып жатса, Леттинин бөлмөсүнө кыз күзөтчүлөр кирип эле ал жакта мушташ башталып кетти. Бир убакта үн белгилери иштеп, терезелердин баардыгы жабылып, каармандарыбыз чипти алганга жетишпей эле унаа менен кошо эле уурдап кетүүнү чечишет. Ошентип дубалды тешип эле унааны айдап чыгып ал жерде ызы чуу башталып, бул убакта Шоу дагы деле кайдан жайдан мылтыгын көтөрүп эле келип алыптыр. Анда Таретта унааны айдап эле башка жол жок экенин түшүнүп, имараттын терезесинен секирип чыгып эле башка имаратка кирип кетет. Ошол убакта унаанын токтоткучу иштебей калып, Таретта унааны кайрадан катуу айдап, экинчи имараттан дагы чыгып, үчүнчү имаратка секирип кетти. Бул убакта Брайан унаадан чипти сууруп алган эле. Анда экөө тең унаадан секиришип, унаа сыртка чыгып кетип, дүйнөдөгү эң кымбат унаалардын бири талкаланып эле эчтекеси калбай калды окшойт. Ошентип жанагы атын айтпаган киши келип каармандарыбыз менен жолугуп алардан чипти алып, Таретта мен сага убада бердим эле, сен эми бул менен Шоуну таап алсаң болот деп эле Рамзи аны колдоно баштайт. Көрсө бул программа менен адамдын жүзүн издесең, ал дүйнөдөгү баардык камераларга кошулуп эле адамды 2 мүнөттүн ичинде таап берет экен. Ошентип Шоунун жайгашкан жерин табышат дагы Брайан менен Таретта атын айтпаган киши менен Шоуну издеген эле жөнөп кетишет. Кызыгы алар барса Шоу эч нерседен кабатыр болбой эле бейгам тамактанып олтурган болот. Көрсө ал дагы мындай нерсенин болоорун билип эле алдын даярданып коюптур. Бир кезде эле жана буга чейин Рамзини уурдап кеткен кылмыштуу топ чыгып, мылтыктары менен аткылап эле жоокерлердин баардыгын жок кыла башташат. Ошентип жоокерлердин баардыгы өлүп, атын айтпаган киши дагы жарадар болуп калып, Брайан менен Таретта аны куткарып эле унаага олтуруп эле качып кетип калышат. Бирок жанагы Кудайдын көзү деген программа ошол жерде калып кетип, кайрадан эле кылмыштуу топтун колуна түшүп калды. Ошентип бул аракетинен майнак чыкпаган эки каарманыбыз эми Шоу бизди өзү издеп келет. Биз ошол нерсеге даяр болушубуз керек деп эле сүйлөшө башташты. Ошентип Лос-Анджелес шаарында даярдыгын көрүп калган каармандарыбыз мылтыктарын ырастап эле унааларын даярдап жатышты. Алар кечкиргенде ар бири унаага отуруп алып эле шаарды айланып эле тегеренип жүрүшкөн. Бир кезде эле ал жерде кылмыштуу топтун адамдары учак менен пайда болушуп, анын ичинде Кудайдын көзү деген программасын колдонуп эле Шоуга Тареттаны таап беришет. Анда Шоу Тареттаны куулап жөнөсө, жанагы кылмыштуу топ учак менен Рамзини издеп жөнөшөт. Бир кезде эле алар байрактарга окшогон учкучсуз аппаратын жөнөтүп жиберишип, ал Рамзи бара жаткан Брайандын унаасында эч нерсеге карабай эле аткылай баштады. Анда Рамзини куткарыш үчүн Романдын унаасынын жанына келип, экөө унааларды токтотпой эле биринен бирине Рамзини өткөрүп жиберишти. Андан соң келген ракета Брайандын унаасына тийип эле унаасы жарылып кетет.
Бул убакта Шоу менен Торетто дагы бири-бирине жолугуп калган эле. Анда буга чейингидей унааларын бири-бирин көздөп айдап, Торетто унаасын алдын көтөрүп эле сүзүшүп токтоп калышты. Биз мындан соң Хопстун ооруканада сынала көрүп жатканын көрөбүз. Ал шаарда болуп жаткан ызышууну көрөт дагы баардык нерсени түшүнүп, ордунан туруп эле мен барбасам болбойт окшойт деп кийим кечесин ырастап эле ошол жака кетти. Бул убакта Торетто менен Шоу унааларынан чыгып алып эле мушташа башташкан эле. Анда Рамзи өзүнүн компьютери менен жанагы Кудайдын көзү деген программаны өчүргөнгө аракет кылып, бул убакта Брайан Рамзиге байланышты жакшыртып бере турган аппаратты издеп жүргөн. Бир кезде эле дрон Романдын дагы унаасын жок кылып, бирок ал жерден дагы каармандарыбыз куткарылып калды. Алар бул жолу Рамзини Леттин унаасына салат дагы экөө жөө кетип калды. Бул убакта Брайандын алдынан душмандардын жоокерлери чыгып, ал баардыгын жок кылат да аягында бир күчтүүсү менен эле мушташа баштайт. Ошентип экөө көп убакыт мушташып, Брайан аны деле кыйтырлык менен жок кылып койду. Бир кезде эле Летти менен Рамзи бара жаткан унаанын артынан дрон жетейин деп калганда, кайдан чайдан Хопс пайда болуп эле дрондун үстүнө унаа менен кулап, каармандарыбызды дагы куткарып, дронду жок кылып салды. Бул убакта Брайан дагы байланыш аппаратына жетип, аны жандырып, Рамзи компьютерин колдонуп эле жанагы Кудайдын көзү деген программаны өзүнө алып алды. Биз мындан соң Торетто менен Шоунун дагы деле мушташып жатканын көрөбүз. Анда жанагы учактагы кылмышкерлер алардын жанына келип Торетtoну жок кылганга аракет кылып, алар турган жерде аткыласа Торетто эмес эле Шоу түшүп кетет. Анда жерде турган Хопс учакты жанагы дрондун алып алган мылтык менен аткылап, учактагылар дагы эмне кылышын билбей жерди көздөп эле аткылай башташты. Анда Торетто жарылуучу заттарды алып алып, унаасына отуруп алып качып жөнөсө, аны учак коолап эле өлтүргөнгө аракет кылып жатты. Ошентип Торетто бара жаткан унаа токтотуучу жай талкалана баштап, ал унаасы менен учакты көздөй секирип, бирок ага жетпей эле тоголонуп эле түшүп калды. Биз мындан соң жанагы жарылуучу заттар учакка илинип турганын көрөбүз. Бул нерсени байкап калган Хопс тапанчасын алып баштыкты аткылап, учак жарылып эле душмандар дагы толугу менен жок болду окшойт. Анда унаасы менен тоголонуп кеткен Торетто эсин жоготуп, Летти аны келип кучактап эле мен баардык нерсени эстедим. Көрсө экөөбүз үйлөнгөн дагы экенбиз деп Торетtoну кучактап эле ыйлай баштайт. Анан да Летти Тореttонун кулагына бул тасма 10-чу бөлүккө чейин чыгарын билесиң. Эми калп эле өлүмүш боло бербейт десе Торетто ошол жерде ойгонуп кетти. Ошентип каармандарыбыз баардыгы бактылуу болуп, биз мындан соң Шоуну түрмөгө олтурулуп жатканын көрөбүз. Көрсө Декард Шоу жанагы жерде өлбөй калган экен. Анан да көпчүлүгүбүз билгендей тасманын ошол бөлүгүн аткарып жатып, Брайандын каармандыгын ойногон Пол Уокер автокырсыкка учурап бул дүйнө менен кош айтышкан эле. Ошондуктан тасманын аягында анын элесин ардап мурдагы күндөрүн көрсөтүшөт. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Анда көнгөн адат калабы дегендей тасмага мыкты белгисин басып эле оюңуздарды калтыра кетесиздер. Биз болсо кийинки тасманын үстүнөн иштөөнү баштай берели. Сиздер ага чейин ден соолукту жакшы карап, үй бүлөңүздөргө мыкты мамиле кылыңыздар.